үчүн. Мына экинчи жашоодо дагы. Бу жерде да так берилет. Аялга Кудай 600 килограмм амал берди дейт. Же кыргызда айтып коет, аялдын амалы 40 эшекке жүк депчи. Амал десем баягы эскиче алдамчылык жана башка. Бул Кудайдын илиминде так берилет. 600 килограмм амал бердим. Өсү 60 болсо 10 эсе күчтүү энергия бериптир. Аны эмнеге иштетиш керек аял десе? Мына, урматтуу аялдар. Силер жооп экенсиңер. Алтын доорду курганга, могу чыныгы жашоону курганга. Аялдар аны биринчи өзөгүңдө өстүрүү үчүн, анан алтын доорду жарыялоо үчүн иштет. Көрдүңүзбү? Бул жерде бир берип атабы, өзөгүңдө өстүр, 600 килограмм амар бер. Алтын доорду жарыялайт. Мына, ошканы 200 сом кетет бир айына. Сүйлө, болгон жериңе чал. Кайда баратасың эже? Баланча тууганым ооруп атыптыр, кырсыктап атыптыр, доор талабын билбей атыптыр. Ошого бар. Куткар. Атанын ролун аткар. Ажалдан да ошентип берди, өзөгүңдү коосто деди. Дагы бир жерде мынтип берилет. Адам эки дүйнөнүн ээси дейт. Ааламдын дагы, жердин дагы. Мына, Арстанлай, ааламды иштетип атпайбы? Арбайлар аркылуу адамзатты башкарып атпайбы? Эмнеге? Адам эки дүйнөнүн ээси экен. Эмнеге Арстанлай антип атат деген эки дүйнөнүн ээси экен. Арбайлар баш ийип атат. Көрдүңүзбү? Анткени эмнеге баш ийет аалам дегенде? Сенин жаның келгенде ушул дүйнөдөн. Аякта сенин классташтарың, сенин ааламдык бир туугандарың эле отурат. Алар ак, алар чындык. Сен ойготоюн десең алар коштоп колдойт. Адам эки дүйнөнүн ээси экен. Эмнеге? Жаны ааламдан келгендиктен. Таны жерге таандык болгондуктан, мына жерде дагы хажайын сен экенсиң, ааламда да хажайын сен экенсиң. Ошон үчүн мынтип берилет. Адам эки дүйнөнүн ээси деп. Себептери деп. Жообун бергенде. Ааламдын ээси адам атабы не? Сенин ата тегиң ким? Адам атабы не? Демек, адам атамың, аталарың ааламдын ээси болсо, сенин дагы жаның, сен дагы ошонун ээсисиң. Мисалга мен Наурдун деген уулум бар, Төрөбай деген уулум бар. Келип фирманы иштетейин десе, жакшылыкка үндөсө, атасынын оокаты, урунсун, иштетсин. Мына ошол сыяктуу сиз дагы ааламдын ээси боло алат экенсиз. Ата экенсиз, сиздин жаныңыз ата болуп туруп, акка үндөсө ааламдын ээси сизсиз. Себеби адам ата обоне сиздин атаңыз. Анан бул жерде кызмат кылууга дейт. Бул жерден кызмат кылып туруп, ааламдан барып орун алууга, ал жерден да кайра кызмат кылууга милдеттүүсүң дейт. Демек, жандын кызматы бүтпөйт экен, семья экен. Ата болот экен, кайра алей болот экен, ата болот экен. Мына мынтип айланып жүрө берет экен мындай. Бул жалганбы деп ойлонсоң, жайсаң ата жерде жашап өткөн. Манас атам менен курдаш болуп, 12 жаш кичүү чоросу болуп. Тарыхты бердиби? Жайсамды жараткам дедиби? Кызмат кылып атат. Адам ата жерде жашап өткөн, Манас ата, Байтик ата, Асанкайык ата жана башканы эненин баары. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биздин барар жерибиз кайда экен? Көрө эмес. Биздин барар жерибиз көк. Кайыптан келгенбиз? Кайтыш болобуз, кайра барабыз. Келиңиз, кызмат кылалы. Бул дүйнөгө эмне келгенбиз? Пул чогултуппу? Бияка пул чогулттуңбу деген эсеп жок экен. Пул чогулткандар же тажаалдар, алар ааламга, арбайга айланбайт экен, итке айланып калат экен. Так берилет бул жерде. Бир клетка алып битке айланып калат, мителер дейт, могу жегиштер дейт. Ошондуктан бул дүйнөгө ааламдан сиздин ата тег арбай мага ишенип атат. Балдарымды ойгото бербекен деп. Өстүрүп коёр бекен, ааламды таанытып коёр бекен, биз менен гармонияга чыгарып коёр бекен, биз коштоп колдойт, иштейт элек ошо менен деп. Аманатын айтып атат. Эргешбай атагабы, ата жолундабы. Эмнеге келет экенбиз? Улуулукка үндөгөнгө. Ак дүйнөдөн, чыныгы